Менин колумдагы бул кооздуктар сувенир же оюнчук эмес. Булар кадимки самын. Бул өзгөчө самындарды мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар жана балдар жасайт. Биз дал ошол кыздардын жана жигиттердин өнөр-канасындабыз. Ошолордун өнөрү менен тааныштырабыз анда. Саламатсыздарбы? Менин атым Аскат, мен 89 жылкы боломун. Өзүмдүн биринчи группада майыптыгым бар. Азыр биздин ишканадасыздар. Ошол себептен мен силерге жакшылап силерге көрсөтүп берейин, кыздар менен силерге тааныштырып кетейин. Мынакей биз бул жакта Гүлжамал деген кызыбыз. Гүлжамал бул самындарды жасайт өзү жалгыз отуруп алып, мынакей азыркы учурда колунда бул жер жемиштер, ошолордун формасы. Ошондо азыр торт, сиз ошондо торт жасап аткан экенсиз да? Бул жака тортко азыр үстүнө коёт экенсиз. Булардын баары самындан жасалат. Булардын баары тең самындан жасалат. Буларды деген азыр Гүлжамал сизге көргөзүп берет. Кантип жасап, кантип үстүнө коёт азыркы учурда. И мынакей Мукадас деген кызыбыз, Мукадасын экинчи топтогу майыптыгы бар. Биздин жумушкада, ишканада биздики майыптыгыбыз бар. Меники биринчи группа, Гүлжамалдыкы биринчи группа, Мукадастыкы экинчи группада. Ошондо бул ишканада үчөөңүздөр иштейт. Үчөөбүз тең. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарсыздар. Ооба. Ошол себептен биз чогулуп алып бир ишкана ачканбыз. Анан ошол ишибизди биз иштетип келип атабыз. Бул ишканаңыздарды качан ачып калдыңыздар? Канча жыл болду ачканыңыздарга? Биз ачканыбызга 4 ай болду. 4 айда. Жыл болгон жок, 4 ай болду. Азыркы учурда тилекке каршы кардарларыбыз аз. Ошол себептен баягы үчөөбүз эле болуп атабыз. Биз деген дагы ойдо бар. Кардарларыбыз көбүрөөк болсо, дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, кыздарды жумушка алалы дегенбиз. Себеби деген алардын жумуштары боюнча аябай чоң маселе жаратып атат. Алардын мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен жумуш жок аларга. Жумуш жок. Биз мындайча айтканда, жумуш эмес, даже тиги окууга бара албайт. Мектепти бүткөн жок көбү. Көчөгө чыга албайт. Коляскада отурган балдар, кыздар кантип чыгат, чыга албайт. Анткени шартташ көчөдө шарт жок да. Автобустарга отура албайт, маршруткага отура албайт. Ошол себептен баягы көбүнчөсү үйдө эле отурган, майыптыгы бар адамдар үйгө отуруп калышты. Мисалы бизде деген мына ондай болгон розалар бар. Муну деген жигиттер келишет, мен сөчкөн кызыма алат элем депчи. Жана ошондой эле мондай мамалактарды алат. Бирок Аскат мамалаңызды мен сатып алып колумду жугум келбей жатат да. Буну сувенир кылып эле коюп, кооз кылып коюп койгон жакшы го үйгө. Ооба, көп колуңду жугум келбейт экен да. Көп типтер айтып атышат ушул биз алып алгандан кийин муну кантип кол менен кол жуйбуз депчи. Азыр мен силерге Гүлжамал менен тааныштырып кеттим. Гүлжамал деген бул самын боюнча көп айдан бери иштеп келатат өзү. Ошол себептен мен Гүлжамалга сөз берейин. Гүлжамал өзү бардыгын тааныштырып айтып берет кандай экенин. Гүлжамал айым, ушул самындарды кайдан алып келесиздер? Бул самындар өзгөчө самындар экен, Бул кайдан буйрутма кыласыздар муну? Бул самындар негизи Москвадан келет. Анан биз ошол бул жактан өзүбүз сатып алабыз. Буйрутма кылып келесиздер. Буйрутма кылабыз, буйрутма кылып, анан бул жактан Кыргызстандан келгенден кийин алып ошол жактан эле ушундай самындарды жасайбыз. Мондай боекторго түшүрүш үчүн буларга атайын краска берет экенсиздер да? Буга биз ушу атайын ушул самындарды эле мундагы кубик кылып туурап алабыз. Белыйды дагы, прозрачныйды дагы туурап алып эле анда өзүбүздүн мондай красителерибиз бар. Анан ушул самындарды ошондой кескилеп алып, буну эритесиздер. Эритебиз. Кайчага эритесиздер? Микроволновкага салабыз, муну эритип. Мынтип даярдап алабыз. Азыр дагы эритип көргөзүп бересизби бизге? Сиз буну жасап, биздин тартуучу топ келгенче эле жасап баштап койгон экенсиз. Буну мен жасап койгом. Бул азыр толук бүт элек. Өзүбүз негизи пособие алабыз да. Ошол 1 айлык пособиябызды алып, ушул жакка атайын керектелүүчү мындай основаларды, мындай красителерибизди, мындай идиштерибизди сатып алдык. 8.000 сом акча менен баштаганбыз негизичи. Азыр эле акча менен баштаганбыз да. Ошону деген эриткенге жөнөттүңүз, Эриткенге жөнөттүм. Мынакей биздин самыныбыз эрип бүттү. Азыр алып
алабыз. Мынакей мындай суюк. Эригенде суюк болуп калат экен да эле, суудай эле болуп калат экен да. Суудай эле болуп калат мындай. Биз буга белый анан прозрачный аралаштырдык да, ошону мында. Азыр ошондо буну бат-баттан жасап салсак бул кайра катып калабы? Муну бат-баттан эмелерибизди кошпосок, бул деген катып калышы мүмкүн да. Мына мен сиздерге азыр көрсөтүп берейин, мындай боёбузду кошобуз. Ошондо тамчылатыр өтө көп кошулбайт экен, э? Мен болжол менен жасайм, көбүнчөсүндө мындай өңүнө чыккычакты кошо берем. Дейип көрөбүз анан. Азыр бул эмнени жасайын деп атасыз бул жака эмнени? Мен деген азыр фиолетовый цветти коштум, персиктин жытын коштум. Азыр мен торттун үстүн кооздойм бул менен. Ошо жыттарды кошкондо ошондой жыт келип калат экен. Ошондой жыт келип калат. Персиктин кошкондо персик жыттанып калат. Клубника, арбуз бизде деген аябай толтура эмелерибиз бар. Бир жагы бир 30 чактадай жытыбыз бар. Ошолорду аралаштырып жасайбыз. Агыза куюш керек ба? Торттор ушундай болот го. Мынтип чаптай коебуз үстүнө. Ошондо жабышып калат, э? Катыйт. Мындай кылып кооздойбуз. Мынакей биздин тортубуз даяр болду. Супер болот. Буну мындай эмеге үйдө тарелкага салып коюп койсо, кадимки тортко алмаштырып алыштар мүмкүн экен да. Муну кичинекей балдар көбүнчөсүндө жейм деп өткөндө бир эже эме деп атпайбы? Торт албайм дейт. Эмнеге десем, торт аябай жагып атат, бирок торт албайм, муну балдарым жеп коет дейт. Төрүнү каштарын боёйм. Булар даяр болуп калыптыр. Мен каштарын, көздөрүн боёп. Мен экинчи топто маекмин, тубаса төрөлгөм деле ушинтип төрөлгөм. 3-4 жашыма чейин байкашкан эмес. Анан кийин ошо 3-4 жашымдан кийин байкап калып, врачтарга апарган, врачтар деле байкашкан жок. Мындай кийин өсүп кетет, кийин бою өсүп кетет деп ошентип койгон. Анан өзүмдүн айылымда эле бул жака 96-97-лери келип, Воронцовкага жиберген. Ошактан лечение алып, ошактан 1 жылда 6 айдан 1 жылда 2 жолу алчумун. Анан ошактан диагноз койду. Посложный сколиоз деп. Анан ошондон кийин ошакта лечение алып, ошактан ушинтип кийин анан айылда окуп калып келе албай калгам да. Анан айылда да 3 класска чейин окуп, анан балдар тийишип, шылдыңдагандан анан ата-энем аяктан чыгып, кайра бул жака алып келген. Бул ишканага мен Инстаграмдан көрүп байкагандан мен деле барып көрөйүнчү, мен деле колумдан келсе керек деп Аскат Бекелерге чалып сүйлөшүп, анан бул жака иштеп атканыма уже 2 ай эле болуп калды. Ишим аябай эле жеңил. Бул жакты бат эле бүтүп койсом, Гүлжамалга жардам берем. Ал жакты бүтүп койсом, дагы бир жумуштар бар. Ошолор кылып. Жумушка мурун бул жакын эле жерде жашачумун. Пешком эле келчүмүн. Азыр селекцияга көчүп кеткеним үчүн маршрутка менен келем. Ал жакта эле Гүлжамал айткандай эле жаман көздөр менен карап, кичине эле кыз экенсиң, тур эле кетпейсиң деп. Кээ бирде тур деген деле адамдар болгон. Анан турганда кармагачларга жетпейм боюма, көбүнчө месте болсо деле көбүнчө отурбайм да, барыбир мен тур дейт деп. Водителдин артына туруп алам. Бул жакта иштеген мага аябай жагат. Анткени мен бул жакта достор таптым. Башта мындай иштегениме 2 ай болгон болсо деле бир туугандай эле болуп калганбыз да. Бири-бирибизге жардам берип, кыла албаган жумуштар көрдө мен кыла ала турган жумуштар көрдө мен аткарып коюп, ошентип бири-бирибизге жардам беребиз. Анан биздин ишибиз бүттү, краскалап бүттүм баарын. Анан упаковкага салабыз.
9 жашыман бери ошол майып болуп калгам, чочуп калып эле температура болуп, анан туура эмес диагноз коюлуп, ошондо 9 жашыңызга чейин жакшынакай эле басып жүргөнсүз. 9 жашыма чейин чочуп калдыңыз, эмне мынчалык болду? ошол туура эмес жерди басып алган экенмин. Негизи кыргызчылык деп коет экен. Ошол убакта ошо кыргызчылык кылганымда жана дем салдырып эме кылганда жакшы болуп кетмек экенмин. Ал мени сразу эле үйдөгүлөр эмеге алып барып, больницага алып барып, мени туура эмес лечение кылып коюшканда, ошондон кийин эле буттарым тырышып баспай калгам. Ошол белимден бутумдун башына чейин гипске оруп үйгө чыгарышканда 2 айдан келесиң деп. А мен 2 айдан келген эмесмин. Баягы үйдөгүлөр больницадан болбойт экен, кыргызчылык кылыш керек экен деп кыргызчылык кылып жүрдүм да. Анан кыргызчылык кылып, ал жактан деле жакшы болгон жокмун. Кийин 19 жашка чейин ошо айылда эле болдум. Баягы буттарым гипсте жата берип, баягы бир 2-3 ай жатып калгам да. Буттарым мындай бүктөлбөй калган, жамбаштарым ачылбай, мындай баса албай калгам такыр элечи. Анан кийин 19 жашка чейин айылда жүрүп, 19 жашымда Бишкекке келип, 4-чү горбольницага келип, 2 жамбашыма протез койдурдум. Бирок айылда жүргөндө мектепте окугансыз, жакшынакай? Мектепте окуган эмесмин, жок. 3-класска чейин эле окуганмын айылда. 3-класстан кийин эле уже баспай калгам да. Мындай такыр тура алчу эмесмин, эшикке да чыга алчу эмесмин, үйдө эле жатчымын да, постельный режим болчу. Анан 19 жаш бир 10 жашка чейин жаттым. 10 жаштан кийин баягы кичине өйдө туруп, өзүм эшикке чыгып кирип калдым. 19 жашка чейин ошо айылда эле болдум. Мындай баягы үйдүн тегерегине эле баспасам, алыска баса алчу эмесмин. Анан 19 жашымда ушул айылга, шаарга алып келип, мени ушул дагы врачтарга алып барып, дагы көрсөтүп көрөлүк деп бир бул жака келип, анан ушу Сабырбек Жумабековго көрүнүп калдым. Ал ушул анкилоз деп мага диагноз чыгарып берди. Баягы сөөктөрүң бири-бирине жабышып калыптыр депчи. Анан протез коюш керек деди. 2 жамбашыңа, 2 тизеңе ушу 4 протез керек делет деп. Анан мен ушул Жумабековдон жардам сурап, азыркы учурда 2 жамбашыма эндопротез коюп берген. Ошол эндопротезди койгондон кийин мен басып калдым. Азыр көчөгө чыгып, ушул өзүм бара турган жериме басып барып жүрө берем. Тизелерим бүктөлбөйт. Дагы деле ошолдой боюнча. Анан маршруткага түшкөндө кантип? Маршруткага түшкөндө сизде көргөндө мындай майыптыгы бар адамдай көрүнбөйт экенсиз да? Мен баягы буттарым бүктөлбөйт, бирок түп-түз болуп тура берем. Анан маршруткадагылар мени ооруйт деп ойлонбойт да. Сүзүп кетишип. Ооба, коюп кетишет, баягы маршрутканын ичинен түртүшүп кетишет. Баягы кээ бир адамдар түшүнсө, кээ бир адамдар түшүнбөйт. Эмне отурасың деп мени жаман көрүшөт кээ бирлерчи. Анан баягы өзүм баягы биринчи группадагы майыптыгым бар болсо дагы место бошотуп беришке туура келет да. Анткени баягы отуруп алсам, майып сен өзүң жолго салынып алып, анан место бошотпойсуң деп мени жаман көрүшөт да кадимкидейчи. Мен ошентип мени жаман көрүп карагандарынан чыдай албай, мен туруп кетем ордумдан. Анан кыйналсам да ошо жумушка барып келип күндө иштей беребиз. Ошондо азыр операцияңыз башынан аяк жыйынтыкталдыбы же дагы керек операция? Операциям жыйынтыкталып элек. Азыр ошо 2 жамбашыма эле коюлду, дагы 2 тиземе протез коюшум керек, эндопротез. Ошол $7,000 болот деп эме кылып берген. Тилекке каршы каражаттын жоктугунан жасата албай жүрөм операциямды. Кудай буйруса, каражат табылып калса жасатам деп. Аны мен мектепте билим албай калдым деп атпайсызбы? Тамга таануу жагында, китеп окуу жагында кантесиз? Негизи мен билим албай калганмын мектепке барып, бирок билим алгандардан кем эмесмин деп коеюн. Мен үйдөн окуганмын. Негизи өзүм мектепке барбасаңыз деле сабакты үйдөн окуп жүрсүз. Негизи 3-класска чейин эле окуганмын, бирок кичине чагымда аябай жакшы окучумун. Негизи аябай жакшы окучумун. Анан кээ бирлер айтат, ушу көз тийип да кеткен окшойт депчи. Анан үйдөн эле өзүмдөн кичүү байкем, анан иним бар да. Ошол байкемдикинде эле окуй берчүмүн, инимдикинде эле окуй берчүмүн. Ошентип өзүм аракеттенип атып эле негизи өздөштүрүп кеткенмин бардык нерсени. Ошондо кадимки эле мектепке барган адамдардай эле тамга таанып, жазып, баарын эле билет экенсиз. Бардыгын эле билем. Гаджеттерди колдонуп. Мындай мен инвалидмин, мындай деп жатып алган эмесмин негизи. Окууну аябай жакшы көрчүмүн. Өзүм аракеттенип эле мен билишим керек, мен окушум керек деп өзүм үйдөн окуп, бардыгын өздөштүрүп алганмын, өзүм жекече эле. Үй жумуштарын кылганда кайсы жумуштан көп кыйналасыз? Мисалы, үй жумушта кайсы оор сизге калган? Негизи үй жумушунан мага оор көтөргөн оорураак болуп келип калат. Мындай мага ушул 5 килограммдан ашык жүк көтөргөнгө болбойт. Негизи жамбашымда протез бар үчүн мага
5 килограммдан ашык жүк көтөргөнгө уруксат бербейт да врачтар. Бирок башка жумуштардын баарын кадимки аял заты кылган жумуштарды тамак аш жасап ушинтип эле. Тамак аш жасаганды, үй жыйнаганды баардыгын эле кадимки буту колу соо адамдардай эле жасап үйдө жүрө берем. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бербейсиз, канча турмушка чыккансызбы же чыга элексизби? Турмушка чыкканмын 24 жашымда. Бир балам бар, азыркы учурда 4кө чыгып калды. Бирок тилекке каршы азыркы учурда бойдокмун. Балам ата-энемдин колунда. Ошол жакта ата-энемдин колунда азыр ошол жакта. Мен биринчи группада майыптыгым бар. Анан диагнозум гемофилия деп айтылат. Бул эмне? Кан оорусу. Мисалы, бир жерим кесип алсам, кан токтобойт. Анан тилекке каршы мага бычак кармаганга да болбойт, бирок эми жашоо ушундай экен, кээде кылба деген нерсени да кылат экенсиң. Бир жерим кесип алсам, кан токтобойт. Ошол оорунун азабынан мен операцияда болгом, бир эмес 8 жолу операция болдум. Мен 2 жолу комага да жаттым, 15 жыл коляскада отургам. Анан коляска менен отуруп жүрүп, анан балдакка да тургам. Балдактан анан азыркы учурда мен бутумда 3 протез бар. Ошо 3 протез менен мен кыймылдап иштеп жүрөм. Мунун баары тең. Жашоо деп айтсам болот. Просто жашоошун барган тең мындайча айтканда түрткү болду. Иштеш керек, кыймылдаш керек. Мен кыймылдабай иштебей жатсам, мага эч ким эчтеке алып бербейт. Мисалы, ошол эле маалда могу кийимди кайдан алам? Бут кийимди кайдан алам эгер мен иштебесем? Ден соолугума карабай, ооруганыма карабай, протездегенине карабай, бычак кармаба дегенине да карабай иштеп жүрөм. Үй бүлөм жөнүндө мен ата-энем бар. Өзүм тиги Каракол шаарынан Ыскөл облусунан ал жерден Бишкекке менин оорум үчүн келгенбиз. Анткени ал жерде тилекке каршы ушу менин оорум менен күрөшө турган больница, оорукана жок. Анан ошол жалгыз эле ушу Бишкекте болгондуктан биз Бишкекке көчүп келдик, ата-энем менен турам. Мынакей биз ушу силерге баардыгын көргөзүп биздин мукадас менен тааныштырдыңар, Гүлжамал менен тааныштырдыңар. Алардын иш жүзүндөгү процесстердин баарын тең көрдүңүз. Эми айтап турган сөздөрүм, биз майыптыгыбыз болгондуктан бизге өзүбүзгө жеңил жумуш тапканбыз. Анан биз бияктан тапкан каражатыбызды мисалы 3кө бөлүп алабыз. Бизде сенки мынча аласың, сен мынча аласың деген жери жок. Бул 1 ай иштейбиз. 1 айдан тапкан каражатыбызды 3кө бөлүп коебуз. Бирок тилекке каршы биз мынакей 4 ай болуп калды иштатканыбызга. 4 айдын ичинде биз каражатыбыз 4000-5000 сом айына. Ушундай эле чыгат. Биздин общий доходуңуздар 4000-5000 сом эле. Ооба, бир кишиники. Бир кишинин тапкан каражаты 1 айлык. Бул 4000-5000. Биздин азыркы учурда саманыбыз 200 сом болду. Ошол эле маалда мен силерге көрсөтүп берейин. Мынакей. Бул саманыбыз 500 сом болот. Себеби деген бул жерде бир упаковкада 3 бар. Ошол себептен бул жерде 500 сом. Жалгыз өзү мынакей бул жолборс, бул 200 сом. Жолборс эмне? Мамалак. Бирөөсү болсо 200 сом. Бирөөсү 200 сом. Үчөө 500 сом болот. Жаңы жылдын алдында кардарлар көп болот деген ишеничтебиз. Бирок азыркы учурга чейин бизде тынч эле. Кардарларыбыз жок болгондуктан, чын айтайын, жумушка келгенге дагы каражатыбыз жок болуп калат. Маршруткага төлөгөнгө. Азыр тилекке каршы 15 сом болуп калбадыбы? Анан кээде 15 сом эмес, 5 тыйын да таппай каласың да. Анда ишиңиздерге ийгилик каалайбыз биз. Чоң рахмат. Аябай сонун өнөрдү көргөзүп бердиңиздер. Чоң рахмат. Дагы өнүгө бериңиздер. Айтканыңыз келсин. Сиздер менен коштошобуз. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Жакшы барыңыз. Келип туруңуз. Жакшы барыңыздар. Аябай жакшы нерсени көргөзүп бердиңиздер бизге. Чоң рахмат келген. Көрүшкөнчө дейли. Келип туруңуз. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Чоң рахмат.